Абдулла ибн Масуд радыйаллаху анху осуяты. Бул улуу сахаба. Сахабалардын мындай белгилүү аалымдар, Куранды мыкты билген, адал арамды билген, пайгамбар алейхиссалату вассалам көзү тирүүндө эскертип кеткен, Абдулла ибн Масудка көөлүк өткөн илимине ушул сахаба айтып атат. Чындыгында бул ыр дейт. Музыкага кирет барыбыр. Жүрөккө экижүздүүлүктү өндүрөт дейт. Жүрөктө экижүздүүлүк өнүп баштайт. Кандай болуп өнөт? Жүрөктө экижүздүүлүк өнө турган болсо, натыйжасы келип, жүрөктү дат басат. Жүрөктө мындай бир алаксытуучу нерселер пайда болот. Анын артынан келип Куранды окуса түшүнбөйт, акыл калча албайт, ой жүгүртө албайт, түшүнө албайт. Себеби жүрөктө өнүү деген жана музыка менен, ыр менен жүрөгү бир нерсе менен алек. Аяка кирбейт акыйкат сөздөр. Ал эми жүрөктө Куран орной турган болсо, иман орной турган болсо, жүрөктө зикир пайда болот, Куран окугубуз келет. Ал эми нифак, экиздүүлүк пайда боло турган болсо, бул нерселерден алыс болот дейт. Экиздүүлүктүн белгилери кантип пайда болот? Жүрөктө адам аз зикир кылат. Намазга жалкоолук менен турат, оор турат. Андан кийин намазды жана тоокчу окугандай бат-бат окуйт. Эптеп-септеп бүтүрүп алгысы келет. Көп адамдар муну Аллах сактасын сезбейт. Же жүрөктө музыка ыргалат, же Куран сүннөт калат. Бири келе турган болсо экинчиси кирбейт. Акыйкатка жакын болуп, Куранды түшүнүп окуган адамдын жүрөгүнө музыка кирбейт. Эгерде ошол нерседен рахат ала турган болсо, музыка ырлар менен, анда Куран кирбейт. Экижүздүүлөр намазга турганда оор турат, кечигип келет, зикирди аз кылат. Жүрөгү ыр музыка орной турган болсо, ошондой аламаттар пайда болот, Алла сактасын, экиздүүлүктүн. Акыры барып ыймандан алыстайт. Жүрө берет арасында, бирок эч кандай таасир алып, пайда ала албай калат.